25 gün. Бүгүн жаңы күн. Мен дайыма өзүмдүн үстүмөн иштейм. Мен өзүмдүн жүрүм турумуман кабатырланбагандыкты, токтоолукту, өзүмдү кармана билүүнү сезип атам. Мен өзүмдү күчтүүрөөк жана ишенимдүүрөөк сезип баратам. Ички тең салмактуулук жакшы адатка айланып баратат. Бүгүн мен тең салмактуулукка тарбияланам. Ал дайыма менин акылымды жана менин денемде болуп туруш үчүн. Көчөдөгү суукка же ысыкка карабай, организм дайыма бир калыпта температураны сактайт. Ошонун өзү тең салмактуулук. Көчөдө жай же кыш болуп турганына карабастан, бактар өзүнүн жашоосун улантышат. Бул дагы тең салмактуулуктун белгиси. Чыгыш спортунун көп түрлөрүндө машыгуунун эң башкы максаты тең салмактуулук. Тең салмактуулук менин акылыма туура чечим чыгарганга жардам берет. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көргөнгө жардам берет. Тең салмактуулук мени адилеттүүлүккө алып келет. Өзүмдү оор кырдаалдарда карманганга, өзүмдүн сезимдеримди башкарганга, негативдик эмоцияны карманганга жардам берет. Өзүмдүн сезимдеримди башкаруу үчүн мен өзүмдүн үстүмөн иштейм жана мен аны жасай алам. Ар кандай цигун сыяктуу чыгыш согуш спортунда тең салмактуулукта болуу мастерлердин философиясында маанилүү ролду ойнойт. Тең салмактуулукта жашоо жаралат. Ал диндин жана илимдин ортосунда. Чеберчилик практика кылганда, кыймыл-аракет кылганда келет. Мен өзүмдү тең салмактуулукка тарбиялайм жана менин жашоомдо болуп аткан бардыгына сабырдуулук менен реакция кылам. Менин айланамда болуп аткандарга токтоолук менен мамиле кылам. Мен тең салмакта болушум керек, наалыбашым керек, сындабашым керек, жинденбешим керек, өзүмөн кетпешим керек. Мен эч убакта башка бирөөнү соттобойм. Ал тең салмактуулукту бузат. Бирөөнү соттоп айткандарды укпайм. Тең салмактуулук узак ийгилик алып келет. Тең салмактуулук салынган функциясы жана деталдары бар техника өзүнүн кожоюнуна көпкө чейин кызмат кылат. Өзүн кармаганды билген жана дайыма тең салмакта жүргөн адам бир күнү мастер болот. Мен алтын ортого умтулам. Ийгиликсиз адамдар бир чектен экинчи чекке шашылышат. Ийгиликтүү адамдар алтын ортону тандашат. Алар тең салмактуулукту тандашат. Коркунучка кабылсам дагы сабырдуулук менен тең салмактуулукту сактаганга аракет кылам. Мени сатып кетишсе дагы, мен көңүл калууну сезип турсам дагы, мен баары бир даттанбайм. Жана тең салмактуулук принцибин эстейм жана токтоо болгонго аракет кылам. Өзүмдү сактоо менен алдыга жылам. Мен ишенем, мен өзүмдү сактаганга жөндөмдүмүн. Тең салмактуулукта болгонго жөндөмдүмүн. Менин колуман баары келет. Мен тең салмактуулукту тандайм. Кылымдар бою турган үйлөр ошондой принцип менен курулган. Жаратылышта дайыма тең салмактуулук сакталат. Тоолор талаадан кийин болот. Тамырлар жердин алдынан өсүп, бийик бакты жердин үстүндө кармап турат. Эгерде менде сырткы жеңиштер болсо, көрүнүп турган жетишкендиктер болсо, алар менин ички жеңишимдин жыйынтыгы болот. Өзүмдү жеңгенимен, өзүмдүн алсыздыгымды жеңгенимен. Бул тең салмактуулук принциби. Мен эмнеге татыктуу болсом, ошону алам. Мен духовный өсүшүм керек, жакшы жыйынтыкка жетиш үчүн. Духовный жактан өсүү материалдык жетишкендикти аныктайт. Бүгүн мен өзүмдү тең салмактуулукка тарбиялайм. Менин жашоом күндөн күнгө мыкты болуп баратат. Күндө өзүмдүн үстүмөн иштеп атып, мен андан да кемчиликсиз болуп баратам. Мен өзүм тең салмакмын.